Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ta'ala ala Rasulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fid din ya erhamer rahimin. Biz murdaqı sabaqta xiyar ru'ya jönündө ötdük. Bugünkü ötülü turgan sabaq xiyarul ayıp jönündө. Egerde kaysıl bir kişi satıp algan tavarынан bir ayıpты görüp kalsa, al boyunca şeriat emne degen? Аны kaytarıp bergenге akısı barбы же жокпу? Egerde akısı bar bolgon bolsa kanday şartlar menen? Uşular jönündө inşallah aytıp berет eken. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب. Бұл жерде айтады, қачан сауда болған болса, ал сатылған товардың айыптардан таза болусын талап кылат дейт. Бул дегени мейли келишим болуп жаткан учурда айып айтылынбаса деле, эгерде сатылган товардан бир айып чыгып калса, келишимде ал ачык айтылбаса деле аны кайтарып бергенге акысы бар дегени. Анткени качан келишим болгон болсо, ал товар айыптардан таза болусын талап кылат дейт. Айып дегенге кыскача токтолуп алалыкчы. Айып деген өзү эмне? Дегенде алымдар ушундай бир түшүндүрмөлөрдү айтат. Эгерде Кудай Таала кайсыл бир нерсени жаратканда, башынан кантип жараткан болсо, кийин убакыттын өтүүсү менен ал ошондой бир нерседен чыгып кеткен болсо, башында кандай жаралды эле, ошондой абалдан башка абалга өтүп кеткен болсо, ошону айып деп айтабыз дейт. Кээ бир алымдар айтат, жок, айып деген балким ошол элдердин, саудагерлердин адатына ташталат дейт, балким ошол туурараак болса керек. Саудагерлерге таштап коебуз дейт. Алар эмнени айып десе, бүт ошол айып. Ошол себептүү товарды кайра кайтарып берип, акчаны алганга акыңыз бар дейт. Балким ошол туурараак болса керек. Анда кеттик. Мутлакул бай' яктади саламатал мабий'. Качан сауда болгон болсо, ал сатылган товардын айыптардан таза болуусун талап кылат дейт. وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار. Айып деген өзү эмне десе, бул жерден түшүндүрмө берип атат. Кандай нерсе, кандай кемчилдик саудагерлердин ичинде ошол кемчилдик баанын азаюусуна, арзандап кетүүсүнө алып келе турган болсо, ошол айып дейт. فهو عيب, ал айыпка жатат. Мисалы, o телефонду ала турган болсок, кээде буга кээ бир кемчиликтер жетет. Бирок саудагерлер карап туруп, ал кемчилдик катары кабыл албайт. Бирөөгө саткан болсо дагы, бул телефон жанагы кемчилдик жетпеген телефон баасы канча болгон болсо, бул деле ошондой баада болот кээде. Демек бул айыпка кошулбайт. Эгерде кээде, мисалы, бул телефонго бир кемчилдик жетти, саудагерлерге алып бардык, алар карап туруп, башка кемчилдиги жок телефонго салыштырып туруп, арзаныраак баасын айтат. Демек бул айып. Ошону айтып атат бул жерде. Кандай кемчилдик, кайсыл бир товардын арзандап кетүүсүнө алып келе турган болсо, бүттү ал айып, ошол себептүү кайтарып бергенге акыңыз бар дейт. Эгерде сатып алып жаткан учурда аны көрбөгөн болсоңуз, үйгө барып көрүп калдыңыз же жолдо баратып көрүп калдыңыз, ошол себептүү барып туруп, тапшырып, акчаңызды алганга акылуу болосуз дейт. وإذا اطلع المشتري على عيب فإن شاء أخذ المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده. Ayıp чыгып калды дейlik. Өкүмү кандай? Жанагы
айыптын барабарына бир аз акчадан кемитип коюп туруп, анан товарды алып кала береби, же толук кайтарып туруп, анан акчасын алабы десе, шарият айтат, эгерде сатып алган товарыңызда кандайдыр бир айып чыгып калса, аны соодагерлер айып деп эсептеген шарты. Ошону барып туруп толук кайтарып, акчаңызды толук аласыз дейт. Же болбосо келишкен баада алып кала бересиз дейт. Ушундай. Жанагы айыпка бир акчаны туштап туруп, кемитип калбайт экен. Же толук кайтарып берет, же келишкен баада алып кала берет дейт. Мынеке. Вайдаттала ал-муштари ала айбин. Эгерде сатып алуучу сатып алган товардан бир айыпты көрүп калды. Кемчилдик. Фаин шаа ахаза ал-мабия би жами'i саман. Кааласа келишкен баанын баарысында алып кала берет колго. Ва инша раддаху, кааласа толук кайтарып туруп, башында төлөгөн акчасын кайтарып алат. والإباق والسرقة والبول في الفراش ليس بعيب في الصغير الذي لا يعقل. Эмнелерди айып катары эсептейбиз. Аларга мисал айтып кетти. Негизи эле бул айып, бул урфи маселе. Яни адамдардын үрп адатына ташталган маселе. Адамдар эмнени айып десе, ошол айып болуп калат, ошол кемчилдик болуп калат. Ошол себептүү кайтарып бергенге акыл. Эмилгери эмнелерди айып катары эсептеген экен, мисалы, ал учурда кул деген кулдар бар болчу. Эгерде кайсыл бир кулда качып кетүү бир кемчилдиги боло турган болсо, бир киши үйүнө кул алып келет экен, ал качып кете берет экен. Вассарика уурлук кылат экен. Качып кете берет экен дегенде кожоюндун кызматын кылуу керек эле, бирок ал кызмат кылбай эле качып кете берет экен. Вассарика же уурлук кылат экен. Кожоюндун үйүндөгү буюмдарды же кошуналардын үйүндөгү буюмдарын уурдайт экен. Валбаулу фил фираш же төшөккө зара кылып коет экен. Лейсе би айбин фис сагир. Эгерде ушул кемчилдиктер кичинекей колдон табыла турган болсо, ал айып катары бааланбайт, каралбайт дейт. Аллази ла яқил, бойго жете элек кичинекей боло турган болсо, айып катары каралбайт ал. Ва айбун филлази яқил, бирок чоң боло турган болсо, акыл эси жайында болуп, анда аларда айып катары эсептелет. Ошол себептүү кайтарып бергенге акысы бар дейт. Эми булардын баары илгери болчу, бүгүндө колдары жок. Ва юрадду бихи илля ан южада инда ал-муштари бa'da al-bulugh. Бирок ушул кичинекейлерди деле кайтарып бергенге акылуу болот. Эгер кожоюндун колунда турган учурда азыркыдай айыптар бар болуп, анан мурдагы кожоюндун кийинки кожоюн сатып алгандан кийин дагы ушундай кемчилдиктер табыла турган болсо, анда ошол себептүү кайтарып берет дейт. Ванкита'ул хайд айбун. Эмилгери күң деген болгон. Күңдү сатып алганда байкап калыптыр, этек кир келбейт экен. Бул дагы айып катары эсептелет. Ошол себептүү мурдагы кожоюна кайтарып бергенге акылуу болот дейт. Эмне үчүн этек кир келбей калган айып болуп эсептелет? Анткени ал жатындын жакшы иштебей жаткандыгынан кабар берет дагы. Жатын иштебесе, анда балалуу болуу мүмкүн эмес болот. Ошол себептен кайтарып бергенге акылуу болот дейт. Валистихадату айбун. Бул аялдарга тийиштүү маселе, күңдөргө. Ай сайын аялдар мисалы этек кир көрөт болчу белгилүү бир күндөрдө. Эң азы 3 күн, эң көбү 10 күн. Бирок ал күн дайыма этек кир көрө берет экен. Бул себептүү дагы мурдакы ээсине кайтарып берип акчасын алганга болот дейт. Анткени булар жакындык кылуудан тосуп отургандай айыптар болчу дейт. Вал-бахар ва-дафар ва-зина айбун фил-жария дунал-гулам. Булар дагы ошол күңдөргө, кулдарга тийиштүү маселе. Al-Bahar деген ооздон чыккан жыт болгон болсо, ad-dafar деген денеден, колтуктан чыккан жыттарга айтылат. Ва-зина зына кылуу, эч кандай нике жок эле башкалар менен ойноштук кылуу, айбын айып болуп эсептелет. Фил-жария күңдөрдө дунал-гулам, кулдар демес дейт. Ал дегени бир киши күң сатып алды,
Анан байкаса денесинен жыт чыгат экен же оозунан жыт чыгат экен. Ошол себептен кайтарып берсе акылуу болот дейт. Анткени жанагы күйөөсү катары пайдалануудан тосуп коет дейт. А колдорго анын тиешеси жок. Ошон үчүн аларда айып болуп эсептелбейт. Бул дагы мурдакы заманга тийиштүү. Бүгүнкү күндө колдор жок, күңдөр жок. Ошон үчүн бизге бунун эч кандай тиешеси жок. Ва шайбу вал куфр вал жунун айбун фихима. Чачы агарып кетүү, ал куфр мусулман эмес болуу, ал жунун жиндүү болуу айбун фихима экөөндө тең айып болуп эсептелет. Бул дагы күңдөргө, колдорго тиешелүү. Ва ин важада ал муштари айбан ва хадаса индаху айбун ахар. Эми мен о телефонду сатып алдым. Телефонду сатып алганымдан кийин менин колумда турган учурда буга бир айып жетти. Мисалы, экраны сынып калды дегенде, Анан кийин байкасам бул телефондун дагы бир кемчилдиги бар экен. Мурдакы ээсинин колунда турган учурда буга бир кемчилдик жеткен экен. Эми эмне кылам? Рожа би нуксанил айып. Ал учурда менден жанагы айып жетип калгандык үчүн ээсине кайтара албай калам дагы, мурдакы ээсинин колунда турган учурда мунун кандай айыбы бар эле. Ошол кемчилдикти мен ошого туштап туруп акчамды кайтарып алам. Мисалы, телефонду мен колго алганымдан кийин экраны сынып калды дейлик. А бирок мунун мурда эле айыбы бар экен. Мисалы, камерасы иштебейт экен. Эми менин колумда турган учурда экраны сынып калгандыгы үчүн мен кайтара албай калам. Эмне кыласың десе, жанагы кемчилдикти кайтарып аласың деп атабыз. Кантип? Камерасы иштеген телефонду бир баалайт, иштебегенде бир баалайт. Ортодон канча айырма чыгып калды, ошонун акчасын кайра кайтарып алат дегени. Вала яруддуху илля бирида ал-баи'. Мен колумда жанагы экран сынып калып, менин колумда турган учурда жаңы бир айып жеткендиги үчүн мен телефонду толук ага кайтарып берип туруп, акчамды толук ала албайм дейт. А бирок саткан киши ыраазы болгон болсо ошого, анда макул жарай берет дейт. Кийинки маселе: وإن صبغ الثوب أو خاطه أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه. Дагы бир мисал айтып өтөт. Качан товарды кайра кайтарып бере албай калат дегенде, кээде бир иштер жасалат. Товарды колго алган киши анын колу менен жанагы товарга сатып алган буюмга бир нерсе кошулуп калат. Анан ээсине кайтарып берүү өзүр болуп калат, кыйын болуп калат, машакатка турат. Же кайтарып берүү таптакыр эле мүмкүн эмес болуп калат. Ошол учурда дагы кайтарып берип, акчаны ала тургандай укуктан ажырап калат дейт. Мисалы, وإن صبغ الثوب أو خاطه. Мен бирөөдөн кийим алдым, же кездеме алып туруп, анан аны боеп койсом дейт. Мисалы, бирөөдөн машина алды дагы, машинада бир кемчилдик бар экендигин байкап калды. Качан? Бирок машинага жанагандай краска бергенден кийин гана байкап калды. Мисалы, аухатагу, же кездеме алып туруп, аны кийим кылып, тегип кийип алгандан кийин анан байкап калып атат. Аулетте савиq бисаммин. Же болбосо бирөөдөн талкан алган экен, ун алган экен, анан ага майды аралаштырып койду дейт. Мисалы, же болбосо ун алган экен, аны камыр жууруп койду дегени. Сымматтала ала айбин, анан жанагы ундан бир айыпты көрүп калды. Рожа би нуксанихи, ал учурда дагы жанагы кемчилдигин кайтарып алат. Ал дегени ундун кемчилдиги бар да, ошону менен бир баалайт, анан кемчилдиги жок унду баалайт. Ортодон канча айырма чыгып атат, ошону кайтарып алат дегени. Wa in mata al-abd aw a'taqahu raja'a bi nuqsan al-ayb. Эгерде кулду сатып алгандан кийин кул өлүп калса, же азат кылып ийди кулду, андан кийин кул дагы бир айыпты байкап калды. Анда дагы жана кемчилдикти кайтарып алат. Fa in qatalahu aw akala at-ta'am lam yarji. Эгерде кулду сатып алгандан кийин ээси өлтүрүп койду, же болбосо тамакты сатып алгандан кийин жеп койду,
Мисалы, бирөө будай сатып алды дагы, аны камыр кылып туруп, нан жаап жеп койду дейлик. Ал учурда эч нерсе кайтарып ала албайт дейт. Же болбосо машинени сатып алып туруп, кемчилдиги чыгып калды, ээсине кайтарып бергендин ордуна кайра башка бирөөгө сатып ийип атат. Ал учурда дагы эчтемке кайтарып ала албайт. ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا. Al-bara'a деген бар bizde. Al degeni tavardı satıp жатқан учурда иесі айтат, мол телефон. Мен эми телефонду жакшы түшүнбөйм деп айтат. Мисалы, жакшылап карап ал. Эгерде айыбы чыгып кала турган болсо, мен билбейм. Мен кайра ала албайм. Кыргызчалап айтканда. Ушундай бир шарт менен сатат. Азыртадан жакшылап карап ал. Айыбы балким чыгып калуусу мүмкүн, кемчилдиктери болуп калуусу мүмкүн. А эгерде байкап калсам кийин, мен аны кайрадан ала албайм деп айтат. Ушул бараа. Эми бир киши товарды сатып жаткан учурда жакшылап карап ал деп айтып атат. Ичинен айыбы бар, мен ошого карап туруп мынчага сатып атам деп айтат. Мисалы, кээ бир адамдар машина сатканда дин жолуна түшүп, намаз окуп, бир аз бир такыбачылык жолуна түшүп калгандан кийин товарларын сатып жаткан учурда Кудайдан коркуп кийин ачык айтат. Эми бардыгы эле бир буюмдарда кемчилдик болот экен. Кемчилдиги жок, адам болбогондой кемчилдиги жок, товар дагы болбойт. Ошону сатып жаткан учурда айтат, моторунда же бир дөңгөлөктөрүндө же дагы бир жерлеринде айыбын ачык айтат экен да. Анан аны алып жаткан, угуп жаткан киши, демек бунун кемчилдиктери барбы деп, анын ою боюнча башка машиналарда кемчилдиги жоктой түшүнүп алат экен да. А негизи ал барааны айтып жаткан кезде, мындайча айтканда, бул техника ушундай, машина деген ушундай, урулбай калбайт, бул темир болгондон кийин бузулат. Ичине бир айыптары чыгып калуусу мүмкүн, кээде бир майда айыптары болот. Аны менен айдап жүргөнгө боло берет, бирок бир аз кемчилдиктери болот. Ошолорду ачык айтат. Эми болуп калуусу мүмкүн, бирок ошолорго карап туруп мен моундай баада сатып атам деп айтат. А кийин кайра алып келе турган болсоң, ала албайм деп айтат. Ошону бараа деп айтабыз. ومن شرط البراءة من كل عيب فليس له الرد أصلا. Ал учурда алган товарды ээсине кайтарып бере албай калат, башында келишим эмне албараа болгондуктан. وإذا باعه المشتري ثم رد عليه بعيب إن قبله بقضاء رده على بائعه. Мисалы, мен могу телефонду бирөөдөн сатып алдым. Анан сатып алганымдан кийин башка бирөөгө сатып ийдим. Ал анын колунда турган учурда телефондун бир кемчилдиги чыгып калды. Мага көтөрүп келди. Каралат. Мага көтөрүп келген учурда мен телефонду алып туруп, биринчи ээсине кайтарып берип туруп, акчамды ала аламбы десе айтат. Эгерде кийинки кишиге сатканыңызда, ал айыбы менен көтөрүп келген учурда, соттун чечими менен кабыл ала турган болсо, анда биринчи сатуучуга кайтарып бере алат. Эгерде үчүнчү адамдан алып жаткан учурда эч кандай соттун чечими жок эле алып ала турган болсо, биринчиге кайра кайтарып бере албайт дейт. وإن قبله بغير قضاء لم يرده ويسقط الرد بما يسقط به خيار الشرط. Biz murdaqı sabaqlarda öttük elek, xiyarı şart degen var. Al degeni, o telefonda satıp alayın, bir oylanıp görüm dep aytat. Emi, uşul gelişim şariatqa ылайыктуу байлана берет. Эгерде бир убакытты айта турган болсам, мисалы 3 күн. 3 күндүн ичинде ойлонуп көрүү керек болот. Эгер ала турган болсо, алган экендигин билдирет, албай турган болсо дагы албайт экендигин билдирет. Эми ушул укуктардан ажырап кала турган дагы учурлар бар болот болчу. 3 күндүн ичинде жок, ала албайт экенмин деп айта алат эле. Ушундай укуктардан ажырап кала турган учурлар болот болчу. Ошол нерселер хияру ал-айбта дагы каралган.
Hıyarul şart emne menen jokko çıkıp ketken bolsa, hıyarul ayıp da goşulur menen jokko çygat deydi. Hıyarul şartda misalı bir kişi aytdı, men o telefondu alamın, bir 3 gün oylanyp göreyin. Anan 3 gündün içinde janagı tandoo ıhtiyarı berilgen kişi ölüp kalıp. Muraskorlarına da ошол tandoo hukuku kaldırılbaydı. Balkim al kişi ölüşü menen gerişim ошол жерден бүткөн болот dagы акчасын бергенге милдеттүү болот мисалы. Же акчасын төлөп кое турган болсо товарды кайра кайтарып бергенге укуктуу болбойт. Ошол сыяктуу хиярул айып дагы мисалы bir киши bir товарды сатып алды. Анан biraz кемчилдиктери чыгып калды. Сатып алган киши өлүп калды эле. Аны менен дагы эмне жанагы укуктар кошо кете берет дейт. Аллах алам бис-саваб. Саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.